17 ноябрда көптөгөн жогорку окуу жайларда студенттерге карата каалоо тилектер, куттуктоолор айтылат. Себеби бул күн студенттердин майрамдык күнү. Студенттик мезгил бул тагдырыңды чечүү мезгилге кадам таштай турган убакыт дейт. Дал ушул маалда студенттер алына жараша иш кылып, айрымдары окуу менен гана чектелбестен көптөгөн ийгиликтерге жетишүүгө аракет кылышат. Ал эми кээ бирлери окууну да башканы да кыйратпай жүргөндөр арабызда жок эмес. Ал эми дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ийгиликке жетишкен студенттер туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө студенттерди атайын студияга чакырганбыз. Алар менен биргеликте студенттик жашоонун ийгиликтери жана ошондой эле кыйынчылыктары туурасында сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Жайнагүл Ашрахманованы, ошондой эле Канике Кубанычбекованы чакыралы. Бүгүн биз мыкты баягы бир гана окуу менен чектелбестен ийгиликтерди дагы багындырып жүргөн студенттер менен биргеликте кызыктуу жакшы маек куралы деп турабыз. Бул албетте студенттик күнгө карата. Анан сиздерди биз атайын конок кылып чакырып алдык, ийгиликтүү студенттердин катарын толуктайт деп. Келиңиздер, алгач өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалымат алалы. Каякта окуйсуздар, канчанчы курс дегендей? Биринчи курста окуйм. Кыргыз улуттук университетинде, Жусуп Баласагын атындагы университетте окуйм. Мен бияка спортсмен катары келдим окшойт. Орусча айтканда международный этапта спортсмен болуп, буюрса Кыргызстандын атагын чыгарган, даңкын чыгарган кыздардын бири болсом деп тилейм. Менен биргеликте спорт менен дагы алектенесиз, Жакшы, келиңиз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетте мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 2-чи курсу болом. Буга чейин коомдо болуп жаткан көптөгөн долбоорлордо катышып келем. Өз оюмду дагы социалдык тармактардан жемде эркин айтып келем. Жана буга ар бир студенттер дагы чакырмакмын, өз оюңарды, өз позицияңарды алып жүргүлө деп. Анткени бизде азыр коомдо ушул нерсе актуалдуу да. Ошол учурда Экополис инициативдүү командасында коомчулук менен байланыш адиси болуп эмгектенем. Азаматсыздар, коомубузда жаштар көп дейли, бирок ошонун баардыгы эле студент боло бербейт. Студент дагы бир бужган адамга буйруйт дегендей. Анан чындыгында бул студенттик кезде өзүңдүн тагдырыңды чечүүгө бир кадам таштоочу учур деп айтылат эмеспи? Андыктан сиздерге ушул алгачкы студент болуп келгендеги өзүңүздөрдү элестетип көрүңүздөрчү. Мен эң биринчиден бул окууга тапшырганым өзүмдүн чын жүрөгүмдөн ушу каалап тапшырдым. Ата-энем, үй бүлөм баардыгы туура түшүнүп, мен окуучулук кезимде эле коомдук жумуштарга аралашып, ушу элдин көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылып, алар менен чоңдор менен иштешип калдым. Анан ошондон кийин мен да мамлекеттик окуучу кезиңизде эле? Ооба, окуучу кезимде эле 7-8 классымда дебаттарга катышып калдым. Ошол жактан студенттер менен чогуу аралашып калдым. Алар да кеп кеңешин берди. Анан ошондон улам мамлекетиме салым кошоюн, мен да мамлекеттик кызматкер болоюн деп, коомдо болуп жаткан азыр көйгөйлөр көп да, ошолорду дагы чечейин деген ниетте дагы бул студенттик жашоого да аралашып калдык. Студент деген бул изилдөөчү дейт, ошого да татыктуу болуп, изилденип окугула дейт да. Мен дагы бүгүнкү күндө ошо студент деген нерсе татыктуу болоюн деп изилденип жүргөн чагым. 5-чи классыман баштап эле журналистика факультетине өтөм, мен журналист болом деп эле тилешимин да. Биздин кесиптеш болобуз. Кесиптеш болот экенбиз. Ушу илгери кичинекей кезимден баштап эле тилешимин. Анан ошентип журналистика буюрса өттүм. Эмнеге журналистика бул? Себеби чындыкты жөнөкөй калкка, жөнөкөй элге ушу именно чындыкты жеткирүүнүн себеби болду. Адамдар чындыкты угуп жашасын. Мен ошо журналист болоюн, чындыкты именно ушу чындыкты жеткирген болоюн деп журналистика факультетине өттүм. Мен таң калтырып атат да бул жерде журналист, анан өзү спортчу кыз деп кой. Эки башкы тармакта кантип экөөнү айкалыштырып атасыз? Же спорт жаатында жүргөн журналист болоюн деп атасызбы? Спорт тарабында жүргөндө менин спортум бул өзүңдү колго алып, ушу, например, стрельба менин спортум айтып кетейин дегем. Стрельба ок атуу, мылтык атуу спорту. Анан аяктан 9 орусча айтканда девяткага попадать эткенде
мынтип башка спорттон болсо бирөө сени уруп койсо жиниң келип ургуң келет да, а бизде 9 болуп калса ичиңен ушундай прям потеря болду деп, а бирок жок, мен өзүм колго алышым керек, экинчиси уже 10го тийишим керек, десятка болуш керек деп мынтип өзүңдү колго алып токтонуп баштайсың да. А журналистикадан болсо бияк чөйрөдөн караганда ошондой эле өзүңдү колго алып ар бир сөзүңө жооп берип мындай агрессивный болбой өзүңдү постоянно колго алып Демек, спорттун бир сабырдуулук жагы бул журналистикага дагы таасирин тийгизип, ошол жака үйрөтүп атат дейсизби? Кол чабууларыңыз. 7 ноябрдагы студенттик күндү ким кандай майрамдайт, же болбосо ким кандай өткөрөт? Мына ушул туурасында коомчулуктан дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү. Андан кийин алдыдагы студент кыздарды чакырып маекти улантабыз. Быйыл негедир пландар жок. Эч нерсе пландабай элебиз. Көптөгөн өзүбүздүн группалаштар менен отуруп ошол буюрса студенттердин майрамын жакшы деңгээлде тосолобуз деген үмүттөбүз. Бул студенттик майрамда биздин өзүбүздүн университетибизде маданий иш-чаралар өтөт. Буюрса ошол жерге катышып, өзүбүздө активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, ошо майрамдарда катышабыз. Андан тышкары дагы өзүбүздүн группабыз менен отуруп, эс алчу жерлерге барып майрамдайбыз. Студенттик майрам бул ар бир студент үчүн чоң, аябай маанилүү майрам болуп эсептелинет. Себеби бул студенттик күндү мындай тасыктап турган бир чоң майрам салтанат болуп эсептелинет. Албетте бул майрам болгондон кийин аны майрамдабай коюу болбойт. Биз дагы ошол өзүбүздүн колледжибизде студенттер болуп өз ара майрам кичинекей кече уюштуруп, биз дагы студенттер күнүн майрамдайбыз. Студенттик майрамды биз албетте майрамдайбыз деп ойлонуштуруп атабыз. Студенттик күндөр бизге бул жашообуздун эң эле алгачкы кадамдары болгон үчүн группалаштарыбыз менен бир жерге отуруп ырдап, бийлеп, жакшы маанайда көңүл ачып келебиз буюрса. Студенттер күнүндө мен өзүм оюмда бардыгынан өзгөчө болуп барсам дейм. Барып, бийлеп, ырдап, көңүл ачып келсем дейм. Администрация тарабынан уюштурулуп жаткан майрамда дагы өзүмдүн салымымды кошуп бийлеп берсем дейм. Анткени мен өзүм бийге кызыгам. Биздин учурда студенттик күн бул окуу жайда өткөн. Ошол жерде биздин зачеттик китепчелерибизди, студенттик билеттерибизди тапшырып, албетте ыр бий болгон, көңүл ачуучу атайын номурлар болгон. Бирок эч кандай көңүл ачуучу жайга барган эмеспиз. Анан барган сайын, ар бир жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын улам заманга жараша өзгөрө берет экен майрамда. Анан биздин майрамдагы ошол заманбап кылып өткөргөнгө аракеттенип жатабыз. Негизи бул майрам өзгөчө студенттердин жашоосунда өзгөчө орунду ээлейт. Анткени студенттердин эң алгачкы майрамы болуп эсептелинет. Мында бул администрация тараптан биз дагы өзгөчө сценарий түзүп даярданып атабыз. Шаардагы көңүл ачуучу жайлардын биринде өзгөчө сценарий менен башка окуу жайлардыкына окшогон майрам болуп өтөт десем жаңылышпайм. Бул дагы студенттер үчүн күтүлбөгөн белек десем болот да. Мында ыр бий, мындан сырткары студенттердин дагы өзгөчө бир өздөрүнүн таланттарын көрсөтө алышат. Же кафеге, же сейилбактарга барып, же парктарга барып салып келебиз деген ойдобуз. Жана өзүбүздүн университетибизде маданий иш-чараларга активдүү катышканга аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата келген конокторду дагы студиябызга чакыралы. Ал үчүн Асель Ахматалиеваны, ошондой эле Аида Капыралы кызын студиябызга чакырабыз. Бүгүн биз баягы ийгиликтүү студенттер менен маек куралы деп турабыз да. Анан сизге алгачкы ушул суроону бергим келип атат. Ийгиликтүү студент деп сиз кандай студентти айта аласыз? Ийгиликтүү студент деп кандай студент айта алам? Ошол эле маалда окууну дагы, ошол эле маалда коомдук иштерге да активдүү катышып, ошол эле маалда өзүнүн кесиби боюнча дагы жакшы бир жетишкендиктерге жеткен студентти ийгиликтүү студент деп айта алам. Студенттик күн эмнеси менен кызыктуу? Студенттик күндөрдүн кызыктуусу бул биринчисинен бул биринчи курста келип кыйналганың болсо керек, кыйналып андан кийин экинчи, үчүнчү курска келип бардыгын жеңе баштайсың, кыйынчылыктарды жеңе баштайсың, бардык нерсеге көнө баштайсың, ошолсу менен кызыктуу. Анан кээде кечигип келгениң кызыктуу, бардык нерсе кызыктуу дейм. Мугалимден урушуккан кызыктуу, Жакшы, биринчи курстагы баягы кыйынчылыгы да атпайсызбы? Биринчи курста эмне болуп кыйналасыздар? Айылдан келген жаштар көбүнчө студенттер ушул орус тилинен кыйналышат.
Бул нерсени мен да башыман өткөргөм. Биринчи кыйынчылык, андан кийинки кыйынчылык бул ошол академиянын шартына кичине көнө албай калгам да. Себеби башка адамдар мен күтпөгөндөй адамдар болгон да. Себеби деңгээл жогору. Мисалы шаардыктар менен айылдыктар билим деңгээли болушу мүмкүн, бирок тарбиясы башкача ошол. Сиз айтасыз, студенттик күндөгү кызыктуулук жана кыйынчылык. Мен өзүм Манас университетинде окугандыктан түркчө такыр билбечүмүн. Мектепте окуп жүргөн кезде түркчө үйрөнөм деп мындай ойлогон да эмес экенмин да, негедир англис тилин эле окуйм депчи. Анан түркчө бир жолу даярдоо курсунда биз башка имаратта окуйбуз. Анан ал жакта бир түрк балдарды мен шашып баратып, тепкичтен түшүп кетип атып сүзүп алдым. Анан афедерсиңиз деген түркчө кечирип коюңуз да. А мен ошо афедерсиңиз деген сөздү айтам деп, анан тешеккур эдерим, рахмат дегенде айтып алгам да. Анан ошентип түркчө үйрөнгөнгө дагы ошол нерселер аябай түрткү болгон да. Негизи эле тил үйрөнүүгөчү мен ушинтип тил үйрөнбөй калсам уят болот экенмин депчи. Сизге рахмат анда. Келиңиз. Ошол ийгиликсиз студент деп биз кандай студент айтабыз? Ата-энеси таап берген акчаны окуусуна берип коюп, окубай жүргөн, окууга кеттим деп көчөдө басып жүргөн студент. Эгер акылдуу болсо, ал жок, мен ата-энем акча берип атат, мен окушум керек, мен алдыга умтулуп, алдыга жылышым керек деген бул акылдуу, мындай ийгиликтүү студент болмок да. А ийгиликсиз студент бул ата-энесинин баркын билбеген, жеринин баркын билбеген, өзүнүн деңгээлин жакшы түшүнө албаган бул ийгиликсиз студент деп ойлойм. Убакытты туура пайдаланбайт. Ошол дагы кирип. Азыркы студенттер ашыкка калабы? Калбайт болуш керек менин оюмча. Анткени азыр өзүбүз көрүп тургандай заман биздин ата-энелерибиз айтканга караганда кыйла жакшы. Учурдагы студенттерди сүрөттөңүзчү. Мисалы, мурдагы кезде студенттик күн десе эле ашыкка калууну айтышат, жол кийими жок калганды айтышат, жол киреси жок калганды айтышат. Азыркы студенттер кандай? Же ошондой эле көз караштабы? Азыркы студенттер деген алар деген англис тилин билишет, жок дегенде эле. Анан проекттерди билишет. Ар дайым бирдемкени үстүдө ойлонуп жүрүшөт. Иштешим керек дейт, биринчи эле айтат, иштешим керек экен дейт. Жайында деген мен ушул өлкөгө барып иштеп келишим керек, ушул проект болуп атыптыр, ушул конференция болуп атыптыр, ошого катышышым керек деп ойлонушуп жүрүшөт да. Мен чөйрөмдөгү адамдар алардан мындай сиз айтып кеткендей эле баары эле ийгиликтүү көрүнө берет мага. Эле басып жүрсө. Ооба, бирдемкелерди ойлоп. Азыркы студенттерди сүрөттөңүзчү деген суроону биз да мындай башка адамдардан сураганыбызда айтышат да. Азыркы студенттер дейт, аябай колунда кымбат баалуу телефон дейт. Айдагандары аябай жакшы машина дейт. Зыңкыйып кийинип алышкан дейт. Бир жерде иштеген адамдардан да жогору турушат сырткы келбетинде дейт. Бирок сабакка барышпайт дейт. Качып жүрүшөт дейт. Канчалык деңгээлде чындык бар? Кимиңиздер жооп бересиздер? Мындай бөлүнөт да Бишкектеги университеттерде элечи студенттердин деңгээли, студенттердин кийингени, студенттердин ошо айфон көтөргөнү, мисалы, же болбосо машина тепкени. Манаста чын эле ар бири мындай өздөрүн мындай жок, мындай аракетчилүү студенттер негизи эле аябай көп да. Ошондой сырткы келбети жакшы көрүнгөн менен сабакка барышпайт, акча менен бүтүрүшөт, мээсинде эчтеке жок дейт. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ушундайлар барбы арабызда? Көп мындай студенттер менен көп иш алып барып жүрөсүз, көп аралашып жүрөсүз. Сиз өзүңүздүн ой пикириңиз калсы өзүңүздө? Ооба, эгерде мен жеке өзүм университет эмес, биз бүткүл Кыргызстан боюнча университеттер менен иштешкен күндөр болгон. Ал жакта ушундай окуган студенттер деле айтышат да, окууга барганда эмне акча менен бүтүрөлү депчи. Алар менимче ата-энесинин же өзүнүн акчасына эмес, ушундай акчага ишенгендер да. Албетте биз андай студенттердин аркасынан ээрчүүгө үндөбөйбүз. Анткени алар эртең акча бул жөн эле колдун кири да. Акчасы жок калган күнү алар
мындай жашап кете албайт да. Коомчулук менен иштеп мындай активдүү ийгиликке студенттик кезинен жетишкен адамдар булар жашоосунда ийгиликке жетишет да. Эң ийгиликсиз студент сабакка жөн эле мугалим мени окутушу керек деп келген студент да. Ал эми ийгиликтүү студент ошол мугалимдин аркасынан жүгүрүп бир нерсе үйрөнөйүн деп, мисалы ар бир университетте иштеген мугалимдер мындай жөнөкөй эле адамдарды университет ишке албайт. Кандайдыр бир деңгээлде анын билими бар, коомчулукта орду бар адамдарды алат да. Анан ошол адамдардан аябай көп нерсени үйрөнсөк болот да. Ошол нерсени көп студенттер көп байкай бербейбиз. Анан ошол аудиторияга киргенде жөн гана мугалимдин айтканын угабыз да, чыгып кетебиз да. Сессия учурундагы студенттерди сүрөттөңүзчү. Сессия учурунда албетте кыйынчылык болушат. Кичине түнү менен уктабай, эртеңки даярданып, анан 2 ай кичине даярданбай жүрөсүң, ошол бир жуманын ичинде катуу даярданып баштайсың да. Ошонун баарын окуп, бир күндө жетише ала тургандай окуйсуң да. Анан бирок эртеси күнү ошол окуган нерсең баары эсиңен чыгып кетет. Анан мурдагы окуган боюнча эле жазасың да сессияны. Бизде мисалы Манаста экзамендерге аябай олуттуу карашат деп ойлойм. Анткени сынакта баардыгы даярданышып, китепканаларга барышып, өздөрүнүн маалыматтарын көбөйтүшөт да. Ийгиликтүү, ийгиликсиз деп айта кеттигиздер, бул жерден окуу жайлардын деңгээлине жараша айтып жатышат да. Кыргызстанда канча биз айтып аткан эле окуу жайдан да тышкары 50дөн ашык окуу жай бар да. Анан ар кимисиникинде ар кандай. Кээ биринде бийик деле, кыйын деле жогорку окуу жайда окугандар ошол эле айтып коеюн, андай деңгээли төмөнүрөөк окуу жайлардагы студенттер компетенттүүлүгү бийигирээк болуп кетет да. Себеби бул ар бир студенттин өзүнөн болот. Окуганына жараша, аракеттенгенине жараша, изденгенине жараша. Учурда мамлекеттик деңгээлде карай турган болсок, студенттерге эмне жетишпейт? Студенттер эл аралык сынактарга катышканда кээ бир учурда мындай чын эле каражат жагынан муктаж болуп калат да. Анткени ошол эле билет, жол кире учак билетин алышың керек. Ал жака барып жашаган кээ бир конкурстарда бардыгын каржылап берет. Ал эми кээ бир конкурстарда жөн гана келип катышып кет, биз сага төлөп бере албайбыз деп дагы айтып калышы мүмкүн. Ошондуктан жок дегенде ушул ийгиликтүү студенттерди ошол жагынан каржылап берсе дагы мамлекет бул бир гана ошол студенттин эмес, бул мамлекеттин бир аз да болсо алдыга жылуусу болот деп эсептейм. Жогоруда айта кеттим го, окуу жайлар аябай көп депчи. Анан ошол жакта мындай керектүү специалисттер жок да, азыркы учурдачы. Керектүү специалисттер жок. Студенттер жакшы алдыга сүйрөгөн. Ооба, анан бир мисал келтирбей эле коеюн, каяктагы бир Кыргызстанга азыркы учурда кереги жок бир профессияны окуп алышат. Эми баары эле окуп алат экенбиз. Анан деген кийин студент болуп мындай керек болордо жумушка келерде жумуш табылбайт да. Анан Кыргызстандын да экономикасын, агрардык жагын, баардык жагын карап туруп, ошого жараша бир профессиялар болсо, анан биздин мугалимдер мурунку байкасам өзүм эле бизде болуп студент болуп окуган, андан кийин бир кичине бир катышып өзүнүн деңгээлин көтөрбөсө, мугалимдердин деңгээлин жогорулатып, кайра окутуп ушинтип турчу жерибиз аз да. Кайсы бир университеттерде болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда Кыргызстанда башка университеттерде азыраак өздөрүнүн деңгээлин көтөрүп, дагы мугалимдерге дагы кандай болсо да билим сапатын жогорулатып бериши керек. Туура профессияларды, специальностьтарды туура Кыргызстандын мындай келечегине ойлоп керектүү бир профессиялар коюш керек да. Чынызы баягы татыктуу билим берүүчү адистер аз дейсизби студенттерге? 51 Кыргызстанда университет болсо, жалпы ушул университеттердин студенттердин бириктирип турган бир программа жок да. Мисалы, жалпы мамлекеттик деңгээлде программа жок. Мисалы, эң жакшы окуган студенттер чет мамлекетке окуун улантайын десе, бул мамлекет тарабынан эч кандай көмөк да берилбейт. Мисалы, билим берүү министрлигинен гранттар бөлүнөт, бирок ал билим берүү министрлиги ал гранттар жөнүндө эч кандай маалымат чыгарышпайт же сайттарында чыгарышпайт. Андан тышкары бул мисалы жакын эле Казакстанды карап көрсөк, Өзбекстанды карап көрсөк, ушул эң жакшы окуган студенттер чет мамлекетке өздөрү каржылап берет, канча жыл окуса. Ошондон кийин кайта келишет да. Бул 2005 жылга чейин Кыргызстанда ушундай программа болуп келген, бирок азыркы күндө жок.
ал башка университеттердин деңгээлде өзүңөрдүн университетиңерди мактап атасыңар, жактап атасыңар да, бирок ошол учурда сантехниктикин, электриктикин, повардыкын бүткөндөр ошол эле юрист, экономисттикин бүткөндөн дагы көбүрөөк акча таап, өзүнүн мамлекетине, өзүнүн үй бүлөсүн бакканга ийгиликтүү студент болуп атышат да. Силер айтып атасыңар, жок, окуган деңгээлине, университетине жараша алар кетишет да. Ошондо силер эмне лицейлерди же болбосо мындайраак студенттер азыраак окуган университеттерди ылдыйга таштап коюп атасыңар да, өзүңөр жогору окуп калат. Бирок ошол эле силер жогору деп аткан окуу жайды бүткөндөр эч жакта мындай бир укмуш жумушта иштеп кеткен көрүп атпаймынбы? Баары эле боюнча бул жерде эч ким университетин жактап мактаган жери жок. Болгону биз университеттеги өзүн ошол көргөн билгенин айтып атат да. Мисалы чын эле жашырганда эмне башка университеттерге салыштырып көрүңүз, студенттер кандай жүрөт. Биз аны жана кийингени, тепкен машинасы тууралуу айттык. Студент канткенде көптөгөн ийгиликтерди багындыра алат жана учурдагы студенттер мына ушулар туурасында биз талкуу кылып жатабыз. Андыктан кызыктын баары дагы алдыда болот. Бизден алыстабаңыздар. Асел, ийгилигиң жөнүндө айта кетчи. Ийгиликтерди аз да болсо жараттым деп айта алам, анткени биринчи курста медиа көпбөлөк деген ушул Кыргызстан Бишкектеги университеттер арасында сынакта радио репортаж боюнча биринчи орунду алгам. Анан кийин эле экинчи курста эл аралык сынактарга катышууну каалап Түркиянын Айдын Doğan атындагы 28-чи жаш медиа адистеринин эл аралык медиа фестивалине катыштым. Ал жактан болсо радио репортаж категориясы боюнча 3-чү орунду алып келдим. Ал жакта эң башкысы кубанганым бул 3-чү орун Кыргызстан, Асел Ахматалиева дегенде абдан сүйүндүм. Мындай мен дагы Кыргызстан атын ушинтип да чыгарсам болот турбайбы депчи. коомдук иштерге көп катышып, өзүм өнүктөргө көп катыша баштадым. Былтыркы жылы бул жаштар парламенти 2016 долбооруна катыштым. Ушул долбоордо өзүбүз жаштар парламентинде эң жакшы бул катышуучулардын деген дипломе, сертификат менен сыйландым. Андан тышкары бул ушул жаштар парламентинен өзүбүз атайын Экополис деген инициативдүү команда түздүк. Ушул командада азыркы күндө бул проект боюнча иштеген менеджер болуп иштейм. Ушул Экополисте азыркы күндө ушул алдыга жылдыруунун аракетинде жүрөбүз. Олжалар болсун. Келиңиз, Каникей, сиз дагы өзүңүздүн ийгиликтериңизди. Студент болуп жүрүп эле, балким спорт жагынан жакшы ийгиликтерге жетиштиңиз, айта бериңиз. Мен спорт жагында ийгиликтеримди айта кетейин. Ийгилик деп мен эмемди эсептейм. Голландия шаарына өлкөсүнө барып, Амстердамдан мен ошо спорт боюнча 3-чү орун алгам да. Анан ошондогу сезимдерди айта кетсем, ошондо сиз сыяктуу алып баруучулар ошо финал болуп атканда ушундай жүрөк согуулар, анан ошентип ведущий анан награждение болуп атканда башка аттарды айтканда ведущий мынтип бат эле айтат да, анткени ага уже көнүмүштүү Индия, Иран, Ирактардын аттарын айтканда мындай бат эле Айоника Пау награждениеданчы. Анан мен атыма жеткенде награждение болуп атканда мынтип фамилиямды каралып айта албай атат да, мынтип Кубанычбекова Каныкей мынтип башкача ударение мененчи. Анан ичимен ушундай көбүрөөк орун алганда ушу атымды бат айтып калсын деп ушинтип тилеп, анан эмнеге биз ушун международный аренадан ушинтип бат-баттан орун ала албайбыз, эмнеге ушундай деңгээлге биз жете албайбыз деп анан ошонун ийгилик деп эсептейм. Андан кийин Россия Федерациясынан Казаньдан орун алып келдим, 2-чи орун. Анан Казакстанда соревнованиялардан финалистка болуп келем. Ар дайым биздин көрсөтүүбүздө студиябызга келген конокторго дагы коомчулуктан суроолор келип калат. Андыктан биз жооп алып беришибиз керек. Азыр дагы бүгүнкү биздин коноктордон суроолорго жооп алалы. Үлгүлүү студент болуш үчүн эмнеге басым жасайсыздар дейм. Мен да ошо жаштар парламент долбооруна катышып калгам. Ал кезде 17 жашта болчумун. Анан долбоорго 18 жаштан алынат деп турган. Ага 3000ден ашуун Кыргызстан боюнча жаштар тапшырып, анан ошо жактан
мен 17 экенсиң, бирок алалды отабыз 17 отасың деп анан ошондон долбоорго өтүп кеткем да 17 жашымда. Анан апамды, өзүмдүн мамамды былтыр ак үйгө киргизип, анан демократиянын колдоо фонду грамота берип, анан ошондо аябай мындай жакшы болот да, мындай мамаңам сиз ушунун апасы экенсиз, жакшы кызды тарбияладыңыз депчи. Ошондо дагы бир мындай сыймык болот да, анан апаң бардык жерден көрөт, алар телевизордон ак үйдө жүрүптүр деп, айылына, районуна барсаң ушундай болот да, ушу 17 жаштагы кыз апасын ак үйгө киргизиптир, ушинтиптир депчи. Анан ал жака төрага бардык депутаттардын баары келишет да, анан ошондо дагы абдан сонун нерсе болгон. Андан кийин азыркы күндө өзүмдүн жеке дүкөнүмдү ачып жатам, бай жайна деп, кече көйнөктөрүн ижарага берүүчү. Бул дагы мен азыр 18 жашымда өзүмдүн байке айтып кетти го, эмне ийгилик жараттыңар депчи. Бул дагы менин өзүмдүн ийгилигим. Андан кийин болсо азыр республикалык дебат борборунун аппаратында дагы иштеп жатам. Бардык жерге барып өзүн издениш керек да. Ошондо гана адам ийгиликке жетишет деп ойлойм. Студент бир учурда окуп дагы иштей да алабы? Экөө бири-бирине таасирин тийгизип койбойбу дейт. Студент окуп дагы иштеп дагы кружокторго катышып дагы бардыгын кыла алат, бирок таасири тиет кадимкидей эле. Себеби деген иштеген ишине жараша да. Эгерде ал түнү бою же бегемотто иштеп, же болбосо официант болуп келип, андан кийин сабакка келип, сабактан уктап, андан кийин кружокко барып ушинтсе, бул кечирип койгус билими кире албайт. Эсине кире албайт, жакшы билим ала албайт. Себеби дегенде мен өзүм көзүм менен көрүп жатам ошондой ситуациялардычы. Сабактан качкан учурларыңар болгонбу дейт? Сиздер Асия, Жайна, Аида. Менде сабакта качкан учур болгон эмес, анткени мен суранып эле кетем. Бул нерсенин мындай сабактан мен студент качып башка мындай пайдалуураак жерге барам дегенде барышым мүмкүн. Бирок ар нерсенин жолун тапса болот. Атайын уруксаат кагаздары болот. Мен аларды барып окуу жайыма көргөзсөм, алар жөнөтүшөт да. Кызыктуу окуялардан айтып өтсөңүздөр дейт, студенттик кездеги. Көнчө кечигип барчумун. Анан бир күн кечигип барсам эле уже лекция башталып калыптыр, 10 мүнөт. Анан ал көрбөйсүз го деп окуп аткан экен, текстти окуп аткан экен, көрбөйт го эле отуруп калдым. Мындай артка келип алып отуруп калсам, ал көрүп койгон экен. Кечиккен кыз гана менин алдыма келчи деп атпай. Анан барсам эле эмнеге кечиктиң дейт. Ал пробка десем, анан эмне машинаң ушундай жүрбөй калды дейт. Биринчи курста өзүм мамлекеттик башкаруучу болом да, анан барганда эле мындай кыла берчим да. Студенттер арасынан дагы бөлүнүшөт да. Мындай шаардык кыздар же айылдан келгендер, балдар да бөлүнүшөт да, ушундайчы жакшы окуган, жаман окуган. Мен ошолорго барганда эле ар бирөөнү депутат көрчүм да. Анан баардыгын ушундай көз алдыма сезип, анан бизде башында эле старостаны шайлайт да классно. Ошону шайлаганда эле баары эле муну кылалы деп ачык айтып баштады. Ошондо айткам да, келе андан көрө жогорку кеңештеги шайлоодой кылабыз деп туруп, баарына окшош бюллетенди берип туруп, анан галочка коюп туруп, бияка саласыңар деп бир мындай коробка коюп коюп ушундай өткөргөм да. Анан болсо ушинтип, анан кийин мындай бар эле, бир топ бар эле да. Кыздар чачын сарыга, көккө, кызылга боеп жүрүшчү, анан каалаганын кылышчу да аларчы. Анан кааласа окуп, кааласа окубай. Анан мен аларга өзүнчө партиясыңар силер демократ деп койчум да, анткени өз оюн кылышат. Анан көп айылдан келип жаңы окуган жакшы ушундай кыздар бар эле. Аларга да жөнөкөйлөр партиясы деп ушинтип койчум. Анан да балдардыкы бар эле, алар деген группада бөлүнөт. Алар ар дайым ортодо жүрүшчү да, тияка да эмес, бияка да эмес, ар дайым ортодо. Аларды болсо золотая середина деп. Ушундай анан коалиция түзүп, анан большинство көпчүлүк азчылык деген бар да, анан ушундай сезип эле, анан группамдан эле ушундай группамдын ичин мен жогорку кеңеш сезе берчим да. Анан азыркыга чейин мени төрайым деп коюшчу, анан ушуга чейин күлүшөт да, сен биринчи курста эле келип алып мындай политикаңды жүргүзө берчисиң депчи. Эми мына жакында ушул студенттердин майрамы келе жатат, 17 ноябрь. Мына ушул күнгө карата сиздер кандай иш-чара өткөрөсүздөр бул жакта, урматтуу төрайым дейли, дагы башкалар, же болбосо кандай кылып майрамдайсыздар, эмне кылган жатасыздар? Мисалы сизден баштайт. Негизи 17 ноябрь негизи студенттер күнү, бирок негедир ушул майрамды мен майрамдабайт экенмин. Балким мага мындай
көңүл ачуучу нерселери жакпагандыктан улам болушу мүмкүн. Ал эми эгер майрамдаган студенттерди майрамгар менен демекчимин. Буюрса мен группалаштарым чогулуп майрамдайлы деп атат. Бирок мен деле эми майрамдайын дейм. Ошол убакта мен тренировкам болуп калса, анда тренировкага барам, майрамдабайм. Анда ийгиликти багындырыш керек, майрамдан. Ошондо университетте иш-чаралар болот, аларга катышып коебуз. Мындай өзүнчө майрамдабайм. Университеттен сырткары барып, эс алчу жайларга же ушинтип майрамдабайм да, ага убактым деле жетпейт. Мен да убакыттан пайдаланып бардык студенттер күнү менен куттуктап кетем. Ошол студент деген атка бардыгыбыз татыктуу бололу. Негизи 17-ноябрды чындыгында бардыгы студенттик күн деп кабыл алышат да, бирок бул күнү бизге мындай кадимкидей эле күндөй өтүп кетет да. Бул күнү группа менен чогулуп мындай эле аябай эле майрам деп эсептебейм. Студенттин ар күнү майрам болсо керек деп ойлойм да, мен оюмча. Бирок группалаштарым айтып жатышат да, азыр эми группа менен чогулуп ушундай быйыл акыркы курспуз, окунуп бүтөбүз, дагы да башка жашоо башталат деп анан бир жакка барып ошо чогулуп отуруп келели деп атышат. Азырынча андай эле план жок. 17-ноябрь студенттер күнү деп белгилегени мага жагат негизичи. Эң туура деп эле ойлойм, себеби дегенде студенттер үчүн да бир күн көңүл буруп койгондорчу, атайын бардыгы бирин-бирин. Эми студенттер десе эле аябай чегинен чыгып дети майрамдап аябай көңүл ачып кетүү эмес. Бул студенттер күнү дегенде туугандарың, досторуң, студенттерди майрамы менен деп куттуктаган сөз өзү эле бир майрамда, аябай сонда сага көңүлдөрдүн баары бурулуп, сенин кызыңдын майрамың менен деп үйдөгүлөрүң ушундай болуп ата-энең бирөөсүн куттуктаганычы, бул деле эң сонда. Анан өзүмдү айта кетсем, мен 4-курс болдум быйыл, бирок 4-курска чейин майрамдап көрбөптүрмүн да. Анан негизи убактымды деле антип короткум келбейт да, аябай майрамдап өзүмдө ызы чууну аябай көп жагы бербейт да. Анан ошол убакытты туура колдонсок, эми ар ким ар кандай колдонот, бирок туура колдонушубуз керек да. Убактыбыз чектелүү, студенттик күнүбүз деле бүтүп калат. 3 жылдан бери студент болсом дагы ушул убакка чейин майрамдап көргөн эмесмин. Себеп дегенде бизде ошол күнү экзамен бар экен. Ал экзамен биз үчүн мындай маанилүү экзамен да. Анан ойлойм, ушу түнү менен окуп, ошол күнү экзамен тапшырып, анан кечинде өзүм курсум бар. Мен балким мен группалаштарым кечинде барат, бир жака мен бара албасам керек деп ойлойм. Анан студенттик күндө майрам деген өзү майрамдаш керек. Студенттер ар кимге студент болуш буйруган эмес да, көп балдар студент болуп алган да. Канча бала студент болбой башка заграницада иштеп жүрөт. Канча бала биринчи курста окушушу студент боло албай чыдабай кетип калгандар көп да. Отчисление болгондор көп. Студент болуп окуп бүткөндөр, чем студент болуп бүткөндөрдөн кандай отчисление болгондор көбүрөөк да негизи Кыргызстанда. Бул студенттик бир күн деп муну майрамдап коюш керек. Майрамда дегенде деле барып бир жака барып эс алган эмес. Ошо группаң менен отуруп чай ичип койсоң да ошол майрамда. Сиз айткандай алар отчисление болуп или таштап кетип калса, ал деген биздин эмебиз эмес, биздин айыбыбыз эмес. Жок, алар деген ошону значит көтөрө албады, ошого чыдай албады, значит кетип калды. Аны үчүн биз эме кылбашыбыз керек. Мактаган, демек өздөрүн мактап атат, значит ошого жеткен. Айтып атпайсыңар бул чыдап алган деп. Жок, анда эмес, көп студент чыдаганда эмес, бүт эле чыдаса болот студент. Ошо 11 жыл окуп чыдаган адам 4 жылга чыдай албайт эмес, чыдайт барычы. Ошо каражаты жетпей, ошо көп айланган балдарга көп каражаты, шарты жетпейт. Да, иштейт дейсиңер, ар бир студент иштейт. Бирок иштегенден жана кыз айткандай тура эле студентке барып алып иштеп туруп, түнү менен иштеп туруп, барып аудиторияда уктаган ал билим албайт да, эчтеке билбейт жөн элечи. Диплома алып. Я сессиядан неме кылып атат, сессиядан бүт баары айтып атат. Сессия учурунда баары окуйт дейт. Көп студенттер сессия учурунда сессияга жакын көп студенттер акча иштегенге аракет кылат да. Чынын айтканда. Мына чындыгы эле чыгып атат. Чын, бир эле университетте эмес, ал бүт университетте бар. Хоть Манаста болобу, башка мындай ылдый студент университет болобу, баары ошондой да. Бүт баары эле ошо көп студенттер ошо университетке жакын сессияга акча иштейин деп акча иштешет көбүчү. Азыр жаңа отчисление болуп кеткендер статистикадан карап көрүш керек, канча отчисление болот, кандай болот. Көбүнчөсү коррупцияга малынып калганда окуу жайларыбызчы. Анан коррупцияга малынып калганда бирден бир себеби бар. Себеби дегенде бул өзүнө жакпаган кесип тандалган да.
ата энесинин сөзүн угуп эми ата эне сага жамандыкты каалабайт, анан бир өзүнө жакпаган профессияны таап алып эле анан билим деңгээли жакшы окута албай анан өзү түшүнбөгөндөн улам дагы ошо ийгиликсиздик дагы пайда болуп чыгат да. Жогоруда суроо болгондо студенттерге иштеген жана окууга кыйынбы депчи окуган. Мен ойлойм, студенттер иштебей деле койсо болот депчи. Анткени окуу жагынан дагы үй тапшырмалары кыйын деп ойлойм да. Бирге алып кете албайт. Иштеген студенттер болсо, алар менин группамда да бар азыркы учурда. Биринчи курс болсо дагы иштешет да. Алар келип пара болуп атканда арткы жакка барып укташат да, лекциялардан. Алар бирок иштегендер көп чынында. Иштегендер көп. Бирок азыркы студенттерге айтарым, иштебей окусаңар, бул окуу деген ашып кетсе 4 жыл окуйсуңар да. Андан кийин өмүр бою иштейсиңер. Ошо учурдан пайдаланып окуу алгыла шарт болуп турганда. Билим жагынан ийгилик жарата алгыла деп, Канткенде студент ийгиликти көбүрөөк багындыра алат студент кезинде. Көрсөтмө жыйынтыкта өттүңүздөр, демесиздер. Албетте студент убакта кыйынчылык болот, анын жакшы тарабы бардыгына сабыр билиш керек дейм. Биринчи студент бул студент болгон учурдан баштап өзүн пландай билиш керек дейм да. Кайсыл учурда эмне кылам, бардыгын пландаса бул студент бардыгына жетишет. Кеше жакында бир сөз уктум, эгерде сен эртең менен журканыңды сен жыйнабасаң, сен эч качан ага сенин максаттарыңа эч качан жетише албайсың дейм да. Ошондуктан эртең менен бул студент үчүн эң биринчи бул өзүн эрте турусу бул маанилүү да. Андан тышкары ошол эрте туруп баштаса бардык нерсеге өзү жетишет деп ойлойм. Студенттик кез бул мындай өзүнүн жашоодогу ордун таап калуу мезгили да. Ошол студенттик 4 жыл берилеби, 5 жыл берилеби, ошол учурда адам өзүн таап калыш керек. Чын эле эмнени каалайт? Чын эле жашоодо ким болгусу келет? Чын эле сен ошол максаттарыңа жеткенди каалайсыңбы деген суроону өзүнө бериши керек да. Анан ошол 4 жылдын негизи эле адамдын жашоодо ордун табуу бул абдан кыйын да. Чын эле эмнени каалайт адам көбүбүз билбейбиз, чын эле эмнени каалайбыз. Анан ошол 4 жыл ичинде студент өз алдынча жашоо убагы болгондуктан ошол 4 жылды түбөлүк жашоодогу мындай ушул дүйнөдөгү жашоодогу ордун таап калууга жумшашы керек. Чындап эле студентте ар кандай шарт болот, бирок ар бир шартты сабырдуу кабыл алып, ар бир шарттын мындай жакшы жерин көрүп, ошондой туруктуу жакшы студент болсун деп айтат элем. Орусча айтканда все, что не делается, делается к лучшему дейт. Ошондуктан кандай шарт болбосун студент өзүн сабырдуу алып, алдыга умтулуш керек. Бардык студенттерге айтарым, өзүңөргө ишенгиле, өзүңөрдүн күчүңөргө ишенгиле, өзүңөрдүн мындай келечегиңерге ишенгиле. Ошо бир гана ишениш керек. Адам билиш керек, эмнени каалап атканын, чындыгында максатын билиш керек. Ошол максатка жетеби, жеткиси келеби чындыгында. Эгер ошол кыйынчылыктан өтө албаса, балким бул жашообуздагы эң эле кичинекей кыйынчылык болушу мүмкүн да. Мындан кийин да чоң кыйынчылыктар бар болушу мүмкүн. Если ошол биздин жашообуз, мен чынжырча деп ойлойм да. Эгер ошол жери үзүлсө, кийин кантип кайсыл жерин кантип улантат? Или кийин дагы кыйынчылык болсо, ал оң эле таштап кете берет да, анан жашоосун ошону таштап кете берсе кантип уланат деп ойлойм. Ошон үчүн кыйынчылыктан өтүш үчүн кичине сабыр кылып коюш керек. Студенттер сөзсүз түрдө мыкты окубаса дагы жакшы окушу керек да. Эгерде жашоодо ушул 4 жылдык окууда жакшы окуй албаса, анда жашоодо эмне кыла алат да? Студенттерге кайрыларым, урматтуу студенттер, мен деле арабызда деле 4-курска келип калыптырбыз. Чын эле убакыт зымыраган куш сыяктуу бачым эле тез эле өтүп кетет экен, өзүңүздөр деле билбей каласыздар. Анан ошо окууну бүтүп алыш үчүн, специалист болуш үчүн туура мотивация керек. Студенттердин келечеги ошо мугалимдерден зависимый, мугалимдер менен чектелүү болбош керек. Себеби дегенде мугалимдер башка окуучуларды, студенттерди деле өткөрүп кете берет да, аларга баары бир да, мындайча айткандачы. Анан өзүң аракет кылышың керек, мотивация койдуңбу, ага жетишиң керек. Аракет кылсак, ишеним болсо, жайнагүл айтып кеткендей, ийгиликке жетебиз.
негизи эле кайсы тармакта болбосун ошо жашоодо ийгиликке жетүүнүн бирден бир жолу деп мен максат коюу деп ойлойм да. Анткени максатың болсо ошол нерсеге жеткенге аракет кыласың. Андан тышкары убакытты туура пайдалана билиш керек. Мисалы чын эле болбогон керексиз нерселерге убактыбызды корот коебуз, кээбирде өзү байкабай калабыз. Мисалы телефонго чынында абдан көп кетет, мындай болбосо күнүнө хотя бир жолу карашың керек да, 1 саатта карап коюп эмне болду экен депчи. Андан тышкары ошо окуу жайда алган билимибиз менен чектелбестен мугалимдердин айткан сөзү менен өз алдынча изденишибиз керек. Студент деген сөздүн өзү негизи өз алдынча изденүү дегенди билдирет да. Эми окууга дегенде деле окууга деле көп внимание болбойт. Ошол тарапта эле башка направленияда неме кылат. Ошо өзүңөрдүн профессияңар менен башка направленияда практика жүзүндө аракет кылсаңар ошол силерге пайдалуураак да. Бирок окууну таштабагыла. Азыркы окуп жаткан студенттерге айтарым, бир гана окуу жана окуу да. Анткени азыр учурдан пайдаланып, азыр шарт болуп турганда окуу алыш керек да. Анткени азыркы кээ бир студенттер бар да, ата-энесинин акчасын алат дагы бул жакта эс алуучу жайларга барып окубай жүргөн балдар бар да. Ошолорго айтарым, ата-энеңердин үмүтүн актап, бир гана силерге ушундай шарт түзүп берип аткандан кийин окушуңуздар керек. Жыйынтыктап айтып кете турган нерсе баягы туура эле, ар ким өзүнүн ийгилигин жарата берет, бирок ошол учурда окуу жайды тандап атканда туура окуу жайды тандап, келечекке дагы өзүнүн жашоосуна, элине да жерине турган мындай бир жакшы бир нерсе кыла турган студенттер болсун деп каалап кетмекчимин. Анан ушу баардык студенттерди ушул келаткан майрам менен куттуктайм. 17 ноябрда бардык жогорку окуу жайдын студенттери болбосо дагы көпчүлүгү дал ушул күндү өзгөчө белгилеп кызыктуу өткөргөнгө аракет кылышат жана ар кандай эс алуучу жайларга барышат. Чындыгында бардыгы дебейли, бирок айрымдары туура эмес жолго түшүп, ар кандай окуяларды кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул күнү ар бир жогорку окуу жайдын жетекчилери дагы эске алуусу зарыл. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.